Talas şehri var. Oş var. Celalabad var. Batken, Karakol yine Isıkgöl'ün doğusunda. Zekeriya Башарслан атайын чогулуш уюштуруп, түрк замандаштарына Кыргызстан жөнүндө айтып берип жатат. Ал өзү менен кошо ала келген кыргыз буюмдарын көргөзмөгө коюп, сөзүн ыр менен баштады. Zekeriya Башарслан Кыргыз-Түрк Манас университетинде 3 жыл көркөм өнөр факультетинин деканы болуп эмгектенген. Ал бүгүн келген конокторго Кыргызстанда туш болгон кызыктуу окуяларды сүрөттөрдүн коштоосу менен баяндап жатты. Kızıyorlar mesela. Kırgızca konuşuyor. Bilmiyorum diyorsun. Мага Бишкекте көчөдө элдер эмнеге кыргызча сүйлөбөсүң деп ачууланышат эле. Мен түркмүн десем, кебетен кыргызга окшоп турат го деп таң калышчу. Ушундай окуялар башымдан көп өттү. Böyle karşılaştığımız an oldu yani. Кыргызстандын табиятына, элинин жөнөкөйлүгүнө суктанган түрк мугалимдин жүрөгүндө Ысык-Көл өзгөчө орунду ээлейт экен. Ve biliyorsunuz Isıkgöl suyuna girenler Сиздер билгендей, Ысык-Көлдүн суусу ыйык суу. Кээ бир уламыштар Ысык-Көлгө түшсөң өмүр бою илдеттен арыласың дешет. Андыктан Ысык-Көл мен үчүн өзгөчө бир жер. biz oraya girmiş olduk, yunmuş yıkanmış olduk. Чогулушка жергиликтүү 50 мугалим менен студенттер келди. Алардын көбү Кыргызстанга барып, ажайып кол жаратылышты көргүсү келип эңсеп жаткандарын жалжылдаган көздөр айтып турду. Ata yurdunu gören, ziyaret eden insanların ömrü uzar diye. Биздин негизинен бир ишеничибиз бар. Анда ата журтун көргөн ар бир адамдын өмүрү дагы да узарат делет. Биз дагы түрк дүйнөсүнүн ата журту болгон Кыргызстанды бир көрсөк, өмүрүбүз узарат деп күтүп, көксөп келебиz. Görürsek ömrümüz uzar diye düşünüyoruz. Tabii o özelliklerini de görmüş olduk. Биз азыр Кыргызстандын табиятын, маданиятын, элдерин сүрөттөрдөн көрүп билдик. Зекерия бей бизге кызыктуу окуяларды да айтып берип күлдүрдү. Аз да болсо кыргыздарды таанытты десем болот. Бул чогулуш мындан кийин Кыргызстан тууралуу дагы жакындан окуп билүү үчүн түрткү болду деп ойлойм. Araştırma yapmamız için, daha fazla tanımak için. Кыргызстандан келип Мармара университетинде ага окутуучу болуп иштеп жаткан Zekeriya Башарслан Кыргызстанга жыл сайын баргысы келет, бирок ага шарты келбегенден кийин ал жактан келген студенттерин тосуп алып, жаңылыктарды сурап баарлашып, коноктогонду салтка айланткан. Бул жолку уюштурулган чогулуш Zekeriya Башарсландын Кыргызстанга жазган ыры менен аяктады. Eyle sen aşık eyle, ey Allah'ım Allah'ım. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.